бирөөлөр бар. Мунау паракорлук менен байып кетиптир, акча менен байып кетиптир, ушул жерге баргандан кийин байып кетиптир дейт. Көчөдө карындашын жетелеп кетип атса, бул кайсы девушкасы экен, кайсы сүйгөн экен дейт. Же ушунча эркек ушунча кыянат кылыптыр, мындай эркек мынау менен жүрөт экен, мынау эркек мынау менен жүрөт экен дешет да. Ал эркек жүргөн эркектер менимче асмандан түшкөн бир Мона Лиза менен жүрбөсө керек. Ал дагы ушу жердеги бирөө менен жүрөт да. Мындай ой жүгүрткөнүбүздө минус жагындагы, алды жагын, арты жагындагы Кабаны 4 тарабынан карасаң 4 башкача го. Үйүңдү дагы алды жагы, арка жагы башкача көрүнөт. Маселени 4 жагынан карап көрүшүбүз керек. Ал жүргөн эркектер башка бирөөлөр менен эмес, ушу Кыргызстандын ичидеги эле кыргыздар менен эле жүрөт да. Мындай ойлоп каратырган болсок. Кыянат кылды деген маселенин ичинде, көмүскөнүн ичинде, кыл көпүрөнүн астында бир маселе жаткандай сезилет да. Бир окуя бар, хикая бар ушул тууралуу, Жаман Күмөн тууралуу. Орусиядан келдим дейт, иштеп, 1 жыл эмгек кылып иштеп келдим. Келген учурда Азия элдеринде ушундай келди кетти, конук кошуна тууган урук келет кетет, жоктоп келишет. Ушундай нерсе азыркы учурда суусап калгандай да. Негизи ушул нерсе өтө жакшы нерсе, жоктогону, тууган уручулук бекемделет, өтө жакшы болот. Бул да келдим дейт. Өзүмдүн үйүмө келген учурда белек бекчектер кыздарым күтүп алган, балдарыма белек бекчектерди бердим. Аялым менен жакшыраак сүйлөштү учур болду, себеби келди кетти коноктор башкалар менен, аялым менен жакшыраак сүйлөшө алган дагы жокмун дейт. Түштөн кийин досторум келди. Досторум мага сөздөрүн айтып, сырларын айтып, жакшы жаман күндөр өттү, сен жоктугуңда 1 жыл жок болдуң деп, эми бир чайкана кылбасаң болот, көп досторубуз келе албай калды. Өзүңдүн кемчиликтериң бар, олорду жуушуң керек, ошого чайкана кылбасак болот деп. Ичимден нерв болуп, ичим кайнап, ачуум келди, бирок жок досторум макул эми деп, жок дей албай макул дедим. Ошентип кеч кирет экен, чайканага бардым. Досторум чалып айтты, досум, мазар басты, жол көргөн арактарыңдан ала кел деди. Мен ошол арам нерсени алышка мажбур болдум. Алып барат экенмин. Чайканага барган учурда досторум көрүп, кубанып, аркандай сөздөрдү айтышып, досум, биз айткан нерсени алып келдиңби деди. Ооба деп туруп аракты көрсөтүшүм менен досторум дагы көздөрү жайнап, жадырап, жылтырап дегендей. Сүйүнгөн кубанган абалда кел деп төргө чыгарып коюшту мени. Арактын урматы эми, менин урматым эмес бул албетте. Ошентип ар кандай темаларда ызычуунум бар да ошол жерде, шайтандар ар бир ортобузда отурат, ар бирибиздин. Ошентип ичти, чекти, жеди. Досторум ар кандай темаларды айтып келип жатып, аял темасына кирип кеттик дейт. Ошол учурда өз эркектер аял темасында, анан жин темасынан кирсе чыгыш кыйын го эркектердин. Ошол сыяктуу эле аял темасы козголуп кетти. Ар ким ар нерсени сүйлөштү баштады. Бир досум болсо, арак ичип алган досум сүйлөштү баштады. Мен ушундай аял менен тааныштым, күйөөсү Россияда экен, жыргап атабыз, мындай кылтабыз деп. Сүйлөгөн учурда ачуум келип, мен сен мага сүйлөгөндөй болуп атасың. Мен билесиң, мен Россиядамын, иштеп атамын. Сага тиешелүү айткан жокмун, мен сен аялыңа айткан жокмун деп, ошол жерде досторум дагы болушуп. Досторум сөздү улады, бирок мен оюм дагы өзүм дагы токтодум. Себеби кантип эле ушундай болсо экен? Кантип эле мен аялымды үчүн иштеп атсам, бала жагамды деп жүрсөм, күндү күндөбөй, түндү түндөбөй ушул балдарым үчүн жүрсөм, аялыма кыянат кылып жүрөбү деген ойлор, ой саналар айтор. Аппак жерди кара туман каптагандай каптап, ойлорум бөлүнүп, ой саналарым аялыма бурулду дейт. Чайкана бүттү, өздөрү кетишти, мен дагы үйгө келдим. Өтө ачылуу абалда, арак жыттанган абалда. Үйгө келсем, аялым өтө косметикалык бир нерселерин кылышып, бир жасанып, көйнөктөрүнүн жакшысын кийип, мени күтүп отурган экен. Күткөн жеринде уктап калыптыр. Балдарым башка бөлмөдө уктап атат. Мен ызычуунуп баштадым, аялым тургузуп тергешти баштадым, урушту баштадым. Сен ким эле, ким менен жүрдүң, эмне кылдың, мен жок учурда эмне кылдың? Атасы эмне болуп атат, эмне кылып атасыз? Сизге эмне болду деп аялым байкуш жалынат.
1-2 урган учурумда, шапалак тарткан учурумда балдарым да уганып кетип, балдарым мени кучактайт, ата урбаңыз апамыз деп. Мен ал дедим, бул деди. Ошол учурда телефон чалуу болуп калды телефонго, аялымдын телефонуна. Бул учурда түн жарымда ким чаласага деп ачуум ого бетер күчөп, арактын күчү менен баягынды дагы катуу уруу шапалак тартып, жок эле мен сага жообуңду бердим, эч ким айтпаган сөздү айтып, анын жообун берип, үйүнө алып барып таштап салдым дейт. Келдим, ошол түн мен үчүн өтө оор өттү. Таңга чукул апамдын үйүнө бардым. Апамга бардым, апам чайларын берип, нандарын берип, сыйлап, жакшы салып турдуңбу деп. Апама кантип түшүндүрүштү билбейм болгон окуяларды. Ажырашуу темасын кантип айтсам экен апама деп ойлонуп турсам, апам сөз баштап, балам, не берем, заара кылып койбоппу төшөккө деди. Кандайча, кандай төшөк, кандай заара десем, келиним бул жакталыгында не берем, күн сайын заара кылып коюп жаткан болчу төшөгүнө. Ошондуктан мен түндү бир учурду белгилеп, ошол учурга будильник койсоң, будильник коюп койсоң, бул сага да, өзүңө да, балаңа да жакшы болот. Заара кылбайт. Ошол учурда түнү туруп, будильник менен туруп тосуп коесуң балаңды, балаң төшөккө заара кылбайт деген маселени айтканда. Ошентип төшөк дагын жууп отурбайсың деп айткан болчуң келиниме деди. Мен ошол учурда эмне иштерди кылып койгондугумду түшүндүм. Кандай гана себепсиз нерселерди себеп деп билип, кара күмөндүн астында канчалык туура эмес иш кылганымды түшүндүм дейт. Бирок канчалык өз кемчилигимди мойнума алсам дагы, канчалык ыплас ишти кылып бүтүп, өз түкүрүгүмдү өзүм колума алсам дагы, эми кеч эле Аллахтын арыш титирей турган, Аллахтын ачуусу келе турган эң жаман сөздү айтып, келинимди, өмүрлүк жолдошумду үйдөн айдадым эле дейт да. Чындыгында үй бүлөнү сактап калуу дагы, ибадат кылыштын дагы эң жакшы жолдорунун бири үй бүлөнү сактап калышка аракет кылыш керек. Балдар үчүн сабыр кылыш керек. Мисалы кээ бир аялдар бар, Аллах ыраазы болсун. Күйөөсү канчалык ичет, канчалык жаман жүрөт, ошол балдары үчүн гана чыдап жашайт. Балдар үчүн эле жашайт. Аны кармап тура турган башка эч нерсеси жок. Башка эчтеке жок, ачык айкын айтканда. Бирок ошол балдар үчүн чыдайт, балдар үчүн аракет кылат, балдар үчүн ошол алкаш болсо дагы чыдайт. Бирок урматтуу мусулман бир туугандарым, ушундай аялдардан Аллах ыраазы болсун. Ачыгын айтыш керек. Анан бүгүн айтып коет, кээ бирлер кыянат кылып жүрөт, башка кылып жүрөт. Батыштын психологдору айтат экен да. Батыштын психологдору, бул батыштын деп атам. Кээ бирлер комментарийде өтө кыйын да, комментарий жазганда өтө кыйын. Анан батыштын психологдору айтат. Бу жерде ким мусулман, ким психолог, ким жакшы, ким жаман, ошону ким ак каралыгын айтып коюш максатында гана айтып коюп атам бул нерселерди. Психологдор айтат, ошо батыштын психологдору айтат. Аял кыянат кылыштын жолдору, билиштин жолдору бар экен дейт да. Бул мисал үчүн аял келген учурда эле сага догурунуп бир кыл жашоо, күн сайын уланган жашоо, жаныңа тийбедиби деп аял өзү ызы чыгарса, жок нерседен бул аял ким эле деп туруп, жок эле аялды ортого коюп күйөөсүн тилдесе, урушса айтыр, бул аялдар өздөрү кыянатчыл аялдар болот экен имиш, алардын ою боюнча. Дагы экинчи түрүлөрдөн бири өздөрүн ар дайым пас коюп күйөөсүнөн, бир ступенька пас, бир тепкичи өзүнө пас коюп туруп, күйөөсүн ар дайым жакшы мамиледе болуп туруп, тымызын ишти кыла берет. Күйөөсү эмне десе, хоп деп туруп өзүнүн билгенин кылат. Улар да кыянатчыл аялдар эмиш. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бизде динибизде аялыңа келсең телефон чалып кой, айтып кой, билип кой. Ким менен жүрөт экен, кантип, үйдө ким бар экен деп аңдып келбе. Сен кабар берип, ачык айкын ачык кел.
Чындыгында урматтуу Мусулман тууганым, бул ошолордун ою боюнча. Биз динибиз канчалык аруу таза дин. Канчалык таза аруу дейм да. Өзүн өлтүрөм деген адам кайсы жерде болбосун өзүн өлтүрөт. Ал кааласа караулда болсун, кааласа армияда, кааласа гражданкада, кааласа тоодо, кааласа бул жерде болсун, өзүн өлтүрөм деген адам өлтүрөт. Кыянат маселеси да ушундай. Кыянат кылам десе, ал сөзсүз түрдө жол табат ал. Ошондуктан ишенч деген маселелер дагы бар. Бирок кээ бир адамдарга ишенч жок. Бирөөлөр бар, ишенч тууралуу сөздөрдү айтат, ишенч тууралуу ар нерселерди айтат. Анан сен ага ишенесиң, барсаң сага кыянат кылып кетишкен болушат. Ошондой экен, урматтуу Мусулман бир туугандарым. Эми жалпылуу түрдө айта турган болсок, кыянат маселесин жыйынтыктай турган болсок, Аллахка кыянат кылбашыбыз керек эч качан. Аллахка кыянат кылган адам бардык нерсеге кыянат кылат. Мекенге, эл жерге, өзүнүн аялына, мекениге, бала чакасына бардык нерсеге кыянат кылат. Себеби кыянат кылыш мүмкүн болбогон Аллахка кыянат кылды, демек ал бардык нерсеге кыянат кылат дегени. Биз өлчөнү ушундай коюшубуз керек. Таразынын эки жагын бирдей коюп туруп карап көрө турган болсок дагы, Аллахка кыянат кылган адам ал бардык нерсеге кыянат кылат. Ал мекениге, ал сүйгөнүнө, ал ата-энесине бардык нерсеге чыккынчылык кылыш толук түрдө мүмкүн. Себеби кыянат кылыш мүмкүн болбогон затка кыянат кылды ал. Аллахка кыянат кылыштан Аллах өзү сактасын.